Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Талас облусуна ротация болуп келгениңизге жарым жыл болуп калыптыр. Сиз келгенде кандай эле, жарым жылдын ичинде эмнелер өзгөрдү? Саламатчылык, чоң рахмат. Талас шаарына ушу которулуп келгениңизге урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде ушу Талас шаарында дагы бир катар иштерди алып баруу боюнча тапшырма коюлган. Анан эми жарым жылдын ичинде бул шаар курулушта аябай чоң мөөнөт эмес. Бул жарым жылда кандай десем эми баягы иш кагаздары менен таанышып, ошол жаңы жердин эл журту менен кичине мындай сиңишип, таанышып, барышып, келишип калганга чейинки эле убакытко деп эсептейм мен өзүмдүн оюмда. Бирок ошенткени менен деле президент биздин алдыбызга конкреттүү тапшырма койгон. Ошо Талас шаарынын ички жолдорун жасаш керек деп. Бүгүнкү күнгө 25 километр ички жолдорду жасап бүттүк. Бул шаардын дээрлик 4/1 бөлүгү десеп айтсам болот. 4/1 бөлүк көчөлөрү асфальт басылды. Андан сырткары ушул биздин чоң проектлерди, эгер чоң долбоорлорду айта турган болсом, Талас шаарынын аэропортунун курулуш иштерин баштап, мына бүгүнкү күнгө уже бүтөй эле деп калдык. Жыл жаңыргандан кийин аэропортту буюрса ишке беребиз. Андан сырткары бул аэропорттун курулуш иштери бул Манас эл аралык аэропортунун жетекчилигинин колдоосу менен президентибиздин тапшырмасы менен иш жүрүп жатат. Андан сырткары ушул биздин борбордук стадионубуз бар. Ошол стадионубуздун дагы курулуш иштери толук кандуу бүтөйүн деп калды уже бүгүнкү күнгө. Мындан сырткары бир топ проектлер бул шаардагы ички мектептердин курулуш иштери жүрүп жатат. Мындай толук кандуу ремонт иштери жүрүп жатат. Андан сырткары баягы таза суу, саркындуу суу, ушул сыяктуу долбоорлор жүрүп атат. Эми мындай айтканда кандай десем, шаарды кандай кабыл алдыңар дегенде мен ойлойм бир топ жакшы долбоорлор ишке ашып келаткан учурда кабыл алдык го депчи. Себеби менин мага чейин кызмат кылган мэрдин дагы бир топ эмгектери бар экен. Ал кишини баштап кеткен проектлери, анан ошолордун баарын тең бүтүргөнүн, бүтүрө электерин биз колдон келишинче аракет кылып, ошол кандай пландаштырылса ошондой бүтүргөнгө аракет кылдык. Аларды бүтүрүп, анан мына өзүбүздүн жаңы проектлерди баштап, жаңыдан ишке берип, ушул бүгүнкү күндө реалдуу десем, конкреттүү десем болот го. Эми ушул бир 5-6 проекттени бүтүрдүк. Дагы 10-15 проекттин үстүндө иш алып барып атабыз. Бул таза суу, саркындуу суу, шаардын жашылдандыруусу, шаардын ичиндеги ички арыктардын калыбына келиши, андан сырткары шаарды жарыктандыруу, ушул шаардагы мындай туризмдин потенциалын жогорулатуу, шаардагы экономический ситуацияны оңдоо боюнча кандайдыр бир жумуш ордуларын түзүү. Анан бул эң биринчи мен ойлойм, бул бизде коомдогу көйгөй маселеси, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси да бар. Анан ошон үчүн ушул Талас шаарында бир кризистик борбор ачалы деп атабыз. Ушул энени жана баланы коргоо боюнча кризистик борбор болот. Андан сырткары ушул бизде билесиңер көп киши айтып жүрөт, бирок буга бир жакшы бир кандай бир көңүл бурулбай жүргөн маселе бар. Туризмдин биз жак региондо, Талас регионунда туризмди өнүктүрүү боюнча бул Ахлакский битва деп айтылат. Баягы ушул Кытай эли менен араб эли ушул Талас жайлоосунда, Талас жеринде, ошол жерде баягы Ахлакский битва болуп, бир канча миңдеген адам ошол жерде каза тапкан депчи. Бул аябай тарыхый бир беттешүү болуп, ошондон кийин анан баягы мусулманчылык биздин регионго, ушул Борбор Азияга тараган депчи. Анан эми бул мындай айтканда диний жагынан да карап келсе, тарыхый жагынан да аябай маанилүү нерселер. Андан сырткары мына биздин кыргыздын сыймыгы болгон Манас атабыз, бул мындай айтканда 21-кылымдын эң кандай десем, эң мындай элди
таң калтырарлык бир көрүнүштөрдүн бири болду да. Анткени Саякбай атабызды 21-кылымдын Гомери деп мындай атап коюшту, туурабы? Андан сырткары мына Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан Чыңгыз Айтматов атабыздын дагы мекени ошол Талас жеринде болот. Албетте бул кызыктырбай койбойт. Чет өлкөдөн келген туристтер, андан сырткары Талас эле эмес, Кыргызстан боюнча мен кыргызмын деген адам ушул барып бир Манас атабызга бир зыярат кылып, Чыңгыз Айтматов атабыздын чоңоюп өскөн үйүн көргүсү келет. Анан ошолорго бир шарт түзүү үчүн ушул аэропорт иштеп баштаса, Таласта бир жакшы бир отель салабыз буюрса, баягы эл аралык деңгээлге жооп бергенде бир конференция холлорду курабыз. Ошол жерде мындай бир международный форумдарды, бизнес форум, экономический форум, мисалы үчүн IT программирование боюнча азыр аябай жакшы иштер жүрүп баратат. Ошолордун баардыгын тең биз колго алып акырындык менен кыймылдаталы деген оюбуз бар. Бул сиз айтып жаткан долбоорлор кайсы жылга чейин бүтүп калыш керек? Кайсы жылга чейин пландалган иш булар негизи? Мен айтып аткан долбоорлор булар көбүнчөсү 24-25 жылга пландаштырылган. 24-25-те бүтүрөбүз. Бир маселе бар. Бул саркындуу сууну долбоор 26-27-де ишке ашып калышы мүмкүн да. Анткени бул Европа өнүктүрүү банкы, булардын аябай талаптары татаал. Анан бирок ар бир талабына ылайык кылып долбоорду даярдап бүт баарын макулдашып бекитип алсак, биз муну бекитип иштеп чыгып коебуз. Бирок ал учуру келгенде банк уже өзүнүн мөөнөтүнө жараша реализация кылып берет. Бирок ал уже кичине кечирээк болуп калышы мүмкүн да. 4-5 жыл убакыт алат негизи. Бүгүнкү күндө Талас шаарында саркындуу суу менен бир 25-27% гана эл камсыз болгон. Анан ошону 100%га чыгарыш үчүн биз дагы жок дегенде бир 100 километр саркындуу суунун алып кете турчу трубаларды курушубуз керек. Анан ошол саркындуу суулар түшүп, иштетилип, тазаланып чыга турчу баягы канализационно-очистной станция деп коет. Кыргызчасын айта албайтам, кечирим сурайм. Анан ошондой косту курушубуз керек. Анан ошонун баары ишке ашканда бул технический суу берет да, таза суу. То есть шаардан жоголуп чыккан саркындуу суу келип жана бассейнге түшөт. Түшкөндөн кийин ал жерде бир канча этаптар болот. Ал баягы химобработка бүт баарынан өтүп келип, фильтрлерден баарынан өтүп акыркы бассейнге жеткенде ал сууга мисалы үчүн балык өстүрүп, жакшынакай балыкты жесе болот. Ал суу менен мисалы үчүн поля сугарып, ал сууну жуунга, адам өзү жуунганга, бүт нерсеге точка ичкенден башка нерсенин баарына колдонсок болот. Ал таптаза суу болот да, баягы технический суу деп коет. Анан ошондойго жеткизсек, элди таза суу менен камсыз кылсак, то есть биз баардык жакта мындай элге бир жакшы шарт түзүүнүн үстүндө иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Анан ошол долбоорлордун баарын тең 24-25 ишке максималдуу ашырганга аракет кылабыз. Ал жылдар ашпай алгандар ар жакта 26-27 болуп уланып кете берет. Эми көпчүлүгүн сөзсүз түрдө баягы тез арада жасаганга аракет кылабыз. Анткени шаардын генералдык планы дагы мына эртең бүрсүгүнү кабыл алуунун алдында турат. Аны кабыл алып алсак, ошого жараша мисалы үчүн шаардын дизайн кодун иштеп чыгабыз. Шаарда мындай хаотичный строительство, курулуштар жүрбөйт. Кызыл чекиттен чыккандардын баарын иретке келтиребиз уже. Анан жанакта балбалаган бир жагымсыз бир жарнамалар болбойт. Биз уже талап коебуз, баягы үйгө жакшынакай объемный форма менен жарнамаларды илесиңер, шалбыраган баннерлерди илгенге болбойт депчи. Бул дизайн код деп коет, шаардын дизайн кодун иштеп чыгабыз. Анан эми сөзсүз түрдө эң биринчи менин принципим бул мага чейинки жетекчилер эмне ишти жасап келаткан болсо ошол иштерди бүтүрүү жана аларды бүтүргөн соң өзүмдүн долбоорлорду баштоо деген жаңы долбоорлорду. Анан буга чейин ушул менин мага чейин иштеген жетекчи дагы бир топ кайрымдуулук мол арабский башка фонддор менен жакшы иштерди баштаган экен. Алардын баары мына бүгүнкү күнгө Кудай буйрса бүтүп калды. Мектеп, бала бакча деген корпустар, ушу жаңы бир мектепке жаңы корпус, бала бакчалар, медресе жана башка нерселер курулуп тур. Алардын баары бүтүп мына уже четинен ишке бериле баштады. Арабтык, Катарлык, Кувейттик фонддор менен иш алып барылган экен да.
Анан алардын баарын азыр ишке беребиз, анан ишке берилип туруп, анан башка долбоорлор баштап кете беребиз. Долбоор деп калдыңыз го, ошо азыркы өзүңүз айткандай жаңы долбоорлор, өзүңүздүн иштелип чыккан долбоорлор барбы азыр ишке кирген? Сөзсүз түрдө бул жерде эң биринчи мына жетекчи болуп дайындалып келгенден кийин ушу биздин шаардык кеңешке Талаш шаарынын өнүгүү стратегиясын 4 жылдык 24-28 сунуш бергенбиз. Алар бекитип беришти. Бүгүнкү күндө ошонун алкагында, ошол өнүгүү стратегиянын алкагында иш жүрүп жатат. Андан сырткары шаарыбызды баягы инфратүзүмүн оңдоо боюнча ушул Талас өнүгүү борбору деген бир чоң бир долбоор ишке ашып келатат. Ал долбоорду да буюрса толук кандуу баягы ишке ашканда бир тааныштырып кетели. Биз баягы боло элек нерсени баягы айткым да келбей атат. Чтоб не сглазить дейт го орусча айтканда. Анан буюрса ал ишке ашып кетсе, анан жакшы неме болот го дейм. Андан сырткары ушул Талаш шаарынын туризмин өнүктүрүү боюнча, Талаш шаарына ушул инвестиция тартуу боюнча сырттан шаардын портфолиосу жасалып жатат. Проекттер, долбоорлор жасалат. Ар кандай сунуш беребиз бизнесмендерге. Мына келгиле, Талаш шаарында момундай бир завод ачсаңар болот, момундай кылып курулуш курсаңар болот, шарттары момундай пайда табасыңар, монча жумушчу орун түзөсүңөр, монча налог төлөйсүңөр, баары прозрачно открыто. Чтобы акчасы бар адам келип ойлонуп, пожалуйста, мен маяка салам деген, анын мындай конкреттүү немеси болуш керек да. Биз андан тартынбашыбыз керек. А то инвестор келсин деп инвестордун баарын чакырып алып, аларга борсок берип, чай берип, нан берип, эт берип, анан эмне тиги келип сурайт да, эмне кылып берейин десе, билбейм, эмне жасайсың, маяка бир нерсе салыш керек депчи. Ал эмне саларын билбейт. Мындай айтканда, мен өзүм мына Ысык көлдөнмүн, Ысык көлдүн кулуну болом. Ошол жерден чыкканы, мына Таласка барганым 6 ай болду. Талас жерине келгенде деле мага бул жашоо туруп баягы мындай бар бир көрүп кеткен, ал башка нерсе экен. А жашаганы көчүп барганда уже мен башкача болдум. Бишкекке келгенде андай болбойт экен. Анткени Бишкек борбор болуп, баарыбызда мындай бирдей эле баягы ощущение болуп калат экен да. Вот Таласка барганда мен башкача болдум. Башка мамлекетке түшүп калгандай эле болуп, эл менен таанышып, покамонтип, анан уже барып көнүшүп кеттим. Оказывается, уже көнүп ичине кирип кеткенде бул өзү эле баягы кыргыз эли окшош эле экенбиз да. Бирок ошондо дагы баягы специфический мындай немелер болот экен. Анан ошол региондо эмнени өнүктүрсө болот. Эми даже мен ушул кыргызстандык болуп туруп Таластан эмне бизнес ачса жакшы болорун мен билбейм да. Тетиги мисалы үчүн Франциядан келген, же болбосо Италиядан келген, же Индиядан келген, же Катардан келген, же Япониядан келген инвестор бияка эмне салам дейт да, туурабы? Жөн эле келдим, дагы бир шаар экен депчи. Аларга биз конкреттүү мында жайып коюшубуз керек. Бир 15 долбоор, мына пожалуйста танда, курулуш тармагы, туризм тармагы, там ар кандай чарбачылык боюнча, айыл чарбачылык боюнча, бир нерсе өндүрүү боюнча, кайра иштетүү боюнча дегендейчи баардыгын. Мына шарты мындай, бияка сатасың, биякта сырьең бар, объем монча, рабочий сила монча, налог мынча төлөйсүң, бар. И ушул нерсени даярдап туруп, биз интернет барактарына, ушу Талаш шаарынын сайтына мындай ачык доступка коелу деп атабыз да. Любой адам, акчасы бар адам көрүш керек. Анан бизде мисалы үчүн келип кызыктар адамдар болсо, уже форумдарды өткөзүп бере баштайбыз четине. Мына мэрия могу шартты түзүп берет сизге, сиз муну баштасаңыз, мындай иштер жүрөт деп. Анан Кудай буюрса, ушул Талаш шаарын таза суу менен 100% таза суу менен камсыз кылуу боюнча ошол долбоордун үстүндө иш алып барып жатам. Андан сырткары Талаш шаарынын саркындуу суусун толук кандуу иретке келтирүү боюнча иш алып барып жатабыз. Эми эң биринчи бул мэрдин милдетинде шаарга жакшы каражат тартып келип, анан ушул шаардын тургундарына бир жакшы шарт түзүп беришибиз керек да. Бул коопсуздук. Шаарда мисалы үчүн буюрса, кийинки жылдары ушу Талаш шаарына 100% мындай видео көзөмөл койгонго аракет кылабыз. Эч кандай зордук, зомбулук болбош керек. Бирөөнү баягы кылмыштуу жол менен бирөөнү барып опузалап акчасын тартып алуу, же болбосо бирөөнүн бир кандайдыр бир үстөмдүк кылгандык болбош керек да. Биз ошонун баарын алдын алабыз буюрса. Шаарыбызды 100% көрүп турабыз. Камералардан бир жерде баягы мыйзам бузуу болуп атса, коду чыгат да, барып милиция кызматкерлери ошол жерден ошол кылмышты токтотуп иш алып барышат. Анан эң көйгөйлүү маселе бул Талаш шаарында эмес, бул көп шаарларда Кыргызстан боюнча. Даже мына Бишкекте бул базар. Анткени ген пландар түзүлүп атканда Союз учурунда базарлар чекерек болчу. Анан
кээ бирөөнү временный кылып койгон чыгарабыз деп анан союз чачырап тиги болуп ошол базарлар чоңоюп отуруп ош базардагыдай болуп жердин баарында шаарлардын борборлорунда базарлар бар. Базарларда пробка, ал жерде парковочный место не предусмотрены, тегерекчеттин баары строительство, ал жерден продукты, баягы эме мындай айтканда антисанитария да көп да. Анткени эт, продукты, бат бузула турчу продуктылар бар, баарын ыргытат, анын баары сасыйт. Анан адамдар жанакы стихийный торговляга чыгышат, тротуарда мындай жөө өтө албайсың. Кээде өзүм чыгып деле кыдырам, прям мындай токтотуп салайын десең, ал адамдар дейлейт, менин кредитим бар, мунун тегинин баягы эле көрө кат. Анан бул базарларда биз бир иретке келтиришибиз керек. Менин ушундай бир долбоор иштеп атам. Базарга биринчи шарт түзүп, 100% жаңы базар. Анан чыгарышыбыз керек акырындык менен. Анткени бул биздин мамлекетибиздин мындай айтканда туристтердин алдында өтө аброюн түшүрүп аткан көйгөйлүү маселелердин бири деп эсептейм да. Анан эми акырындык менен дагы бир топ долбоорлор бар. Ушул эң биринчи Манас таануу маселесин биз бир көтөрсөкпү дедик эле. Кыргызстанда азыр бир жакшы өткөндө бир YouTube'дан бир байкелерди көрдүм. Ушул Манас эпосын мындай бир жакшы тил менен, жалпак тил менен түшүндүрүп берип, элге айтып, ушундай эң биринчи туризмди биз внутренний туризмди өнүктүрүшүбүз керек. То есть Нарындын, Ысык көлдүн, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйдүн балдар, окуучулары мисалы үчүн бул мен ойлойм мектеп системасына да кириш керек. Сөзсүз түрдө баягы Манас Ордого бир барып келиш керек. То есть алардын киргени, барганы, алардын ичип жегени баардыгы тең, бул акча тегеренет. Значит, региондун экономикасына чоң пайдасын алып келет. Жаңы жумушчу орундар түзүлөт. Плюс бул биздин руханий байлыгыбыз. Ошону унутпашыбыз керек. Кийинки келечектеги жаштар кандай болот? Азыр интернеттен башка эч нерсе жок. Ошол интернетте доступ кандай болуп атат? Эртең биз бүгүнкү жаштарыбыз, биздин да балдарыбыз бар. Балам балалуу болгондо түшүнөсүң дейт го. Бирок эртең биздин да учур келип, убакыт келип биз караганда балдарыбыз бизге кандай мамиле жасайт? Аларда мындай адеп ахлак болобу? Руханий байлыктарды билеби? Ушундай нерселерди мен ойлойм акырындык менен биз ошого барышыбыз керек деп, анан барып алсак буюрса жакшы эле болот. Алдыбызда пландарыбыз бар. Бул шаарды өнүктүрүш үчүн, мисалы үчүн бир шаарды бир иретке келтириш үчүн Каракол шаарында акыркы 2,5 жыл мэрдин кызматын аткардым. Анан Талаш шаарына келип жарым жылдан бери мына проектилерди түзүп, жана айтып атпаймынбы, эми жарым жылдык результат деп мындай совокупно айтсам, бул 25 километр жол, стадион, аэропорт, 1-2 мектептин капитальный ремонту, водопровод, освещение ушундайлар болду да. Аябай чоң, мондай прям өзгөрүп кетти деп айта албайм. Мүмкүн да эмес жарым жылда андай өзгөртүү иш. Анда эгер өзгөртүү ийсе мен ойлойм ал бул баягы мындай эптеп эле жасалган окат депчи. Сизге канча убакыт керек Талаш шаарын өзгөртүш үчүн? Мага 2-3 жыл керек деп эсептейм. 2-3 жылда өзгөртө алам дейсиз. Ооба. Колдоо керек биринчиден. Эң биринчи өкмөт тараптан, президентибиз тараптан колдоо керек. Анткени баягы мен ал мындай айтканда шаарды өзүм чөнтөгүм менен акча чыгарып оңдобойм. Ал турган иш, ал деген жергиликтүү бюджет, өнүктүрүү фонду, республикалык бюджет, андан сырткары мисалы үчүн ар кандай ушундай бир туугандык алакаларды түзүп атабыз шаарлар менен, ошолор менен да иштешип монтип келебиз да, Кудай буйрса. Анан шаарда мисалы үчүн проектирование, планирование деп коет. Хорошее планирование, это жакшы планировать этсең, жумуш жеңил, сапаттуу жүрөт да. Чала була эптеп планировать этип турсаң, жумушуңдай жүрбөйт, ошондой болот. Ошон үчүн бир жакшы шаарды мисалы үчүн бир канча долбоорду жакшылап реализация кылыш үчүн бул жок дегенде бир 3 айдан 6-7 айга чейин керек. Ар бир долбоорду детально иштеп, бүтүр точкасына чейин кемчилигин, плюсун баарын көрүп туруп даярдап коебуз. Анан курулуш иштерине бир 2 жыл кетет. Мисалы үчүн жанталашып бир 3 айда бүтүрүп салам деген менин оюмча бул катачылык да. Жакшылап мисалы үчүн цемент куюп койдум, мектеп салганда цемент куюп койдуңбу, фундамент туруш керек фундамент. Анын өзүнүн нормасы бар. Сөзсүз түрдө азыр мисалы үчүн кээ бирөөнө келесиң, фундаментин куйган 3 күндөн барсаң стенкасын көтөрүп салган. Айланайын, эмне кылып атасың?
эртең муну талкалайсыңар десең, шаштырып атпайбы дейт. Болбойт да андайчы. Бул туруш керек. Фундамент күйдүү нормасына ылайык туруп, бир канча убакыт өткөндөн кийин анан дубалын көтөрүп, анан крышасын жаап дегендейчи. Мында баягы бүт бар өз ирети менен кетсе, мен ойлойм ошо бир 2 жыл, 2 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөттө шаарларды жакшы кылып пландаштырып оңдосок болот. Анан мен айткым келип аткан нерсе бул эң чоң көйгөй. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын баардык шаарларынын бизде мыйзам бар да. Ар бир келген мэр өзүнүн өнүктүрүү стратегиясын, 4 жылдык өнүктүрүү стратегиясын 100 күндүн ичинде кеңешке сунуш берип, кеңеш бекитип бериш керек. Анан мен муну өтө туура эмес деп эсептейм да. Анткени мисалы үчүн бүгүн мен дайындалып келдим. Сиздер кеңеш деп коелу. Мен келдим, келип 100 күндүн ичинде Талаш шаарынын өнүгүү стратегиясын иштеп чыктым. Келерки 4 жылга силерге сунуш бердим, силер бекиттиңер. Бекитип мына иштерди баштап 1 жыл деп коелу. Проектиге канча каражат кетет, канча убакыт кетет, канча күч кетет, акыл кетет дегенде, адамдык ресурс кетет. Ошонун баарын кетирип, мен допустим 1 жылдын ичинде ошол проектлерди мына баштап 1,5 жыл болуп, мына баштаган учурда мени бир жерге ротация кылып, же жумуштан алып салып, же мен мисалы үчүн чоңоюп кетип, башка ушундай болсо, менин ордума сөзсүз түрдө башка адам келет, дайындалат. Ал адам дайындалгандан кийин, ал адам дагы 100 күндүн ичинде кайра өзүнүн шаарды өнүктүрүү стратегиясын сунуш бериш керек да. И соответственно анын көз карашы башкача болуп калышы мүмкүн. Мен баштаган иштер калып калышы мүмкүн. Шаарларда эми көбүнчө эле ушундай эле болуп келатат да. Бир мэр ошон үчүн эч нерсе өзгөрүүлөр көп болбойт дейсизби? Туура. Өнүгүү. Шаарлар деген туура, пошагово жердин астынан өнүгүү башталыш керек да. Жердин үстүнөн эмес, астынан башталыш керек. Эң биринчи канализация, водопровод, жылуулук системасы, свет, освещение кылып, освещениени эми жол салгандай болсо, анан жол, анан освещение кылып, анан озеленение бүт баарын плановый жасашыбыз керек. А то бизде кандай болуп атат? Бирөө келет, элге көрүнүш керек, жетекчиликтин алдында мындай жакшы, мындай айтканда иш жүргүзүп атам деп көргөзүш керек дагы. Келет, бияка жол, тияка жол, бияка жол. По факту жасап келгенде эртең водопроводный сеть өткөзөйүн десең, ал жолду бузуш керек кайра. Жол болсо жолдун астында 50 жыл мурун салынган суу түтүкчөлөр жатат. Ал жарылып баштайт, жол чөгөт. Ушундай да. Анан эгерде мисалы үчүн өкмөт тараптан биз ушу сунуш берели деп даярдап атабыз. Шаарлардын өнүгүү стратегиясы бир 10 жылдык болуп жазылса. 10 жылдык болуп жазылса. Келген мэр аны өзгөртпөй, мэр ошону аткарса, ар бир мэр. Ошондо мэр деген саясий фигура эмес, мэр деген менеджерге айланат да. Мэр менеджерге айланат. Биз уже менеджерлерди тандайбыз. Бул келет, могул жерде момундай иш алып барат, шаарды өнүктүрөт. То есть биз билебиз бүгүн Бишкек шаары кандай, 10 жылдан кийин Бишкек шаарында эмнелер пайда болот, конкреттүү түрдө. Шаардын бюджети канчага өсөт, население канчага өсөт, шаардын архитектурный облик кандай болот, урбанистикасы кандай болот, освещение бүт детально инфра түзүмдү ошол стратегияны күчтүү адамдар иштеп чыкса. Мисалы үчүн күчтүү архитекторлор, күчтүү экономисттер, күчтүү мисалы үчүн урбанисттер, баягы инженерлер, конструкторлор баардыгы тең бүт жагына. Экологиядан баштап бүт баары келип иштеш керек деп эсептейм да. Кыргызстанда болгон 32 шаарыбыз бар, эко республикалык мааниде. Эми ошолордун мен ойлойм ушундай группа кылып бөлүп туруп, бир жыл, 1,5 жылда иштеп чыгып туруп бекитип беришибиз керек. Эртең зато биз билебиз. 2035 жылы Баткен шаары момундай болот, сүрөтүнөн эле көрүп койсоң болот. Нарын шаары момундай болот, Жалал Абад мындай болот, Ош мындай болот, Бишкек мындай болот. Кайсыл жеринде Бишкек Сити пайда болот, кайсыл жеринде эмне болот, мисалы үчүн биз уже конкреттүү түрдө биз уже мындай визуально түшүнөбүз. И ошону көздөй кадам таштайбыз. Максатыбыз пайда болот да. А то мэрдин кызматы эми чындыгын айтканда мындай саясий болуп калганда. Биз көбүнчө келип пресса менен иштеш керек, эл менен иштеш керек. Анан көп нерселерди мындай айтканда баягы мен жасап атам деп көргөзүп туруш керек. Бүгүн баягы сынчылар да көп болот го, диванда отуруп алып, баягы өзү эч нерсе жасаган эмес, бирок отуруп саясий эксперт да.
могу эмне минтип койбойсуңар, тигине эмне тигинтип койбойсуңар деген. Анан ошолорду басыш үчүн, баягы стабилдүүлүктү кармаш үчүн айла жок андай кадамга да барып атабыз. Бирок мен ойлойм, келечекте мамлекетибиздеги шаарларыбыздын мындай туура пашагы өнүгүшүн кааласак, ушундай бир 10 жылдык стратегияларды иштеп, мэрлердин жанакы сунуш берип өзгөртүп салуу укугун алып, только ошол стратегияга ылайык иш алып баруусун талап кылышыбыз керек да. Мэр уже жөн эле менеджерге айланып калат. Ошол каражаттар туура колдонулуп, туура сарпталышын көзөмөлдөп, жумуш өз убагында сапаттуу аткарылышын эле көзөмөлдөп калат. Болду. Биз уже билебиз, 2024-жылы немеде, Кара Көлдө, же болбосо Таш көмүрдө, же Сүлүктү шаарында эмне жумуш жасалат? Өкмөт отуруп, могу жумуштар аткарылыш керек. Отдел контроля барып контролдоп келе деп эле жөнөтүп болду. Ошондой нерсеге жетсек деп мен аябай кыялданам да, анткени мен мамлекетимди сүйөм. Мен бул Кыргызстандын ар бир шаары мындай туура эл үчүн бир жакшы шарттар түзүлүп өнүксө деп аябай кыялданам. Өзүңүз айтып калдыңыз, Таласка келгенде башка мамлекетке түшкөндөй болдум депчи. Таластын мэри менен Караколдун мэринин кандай айырмачылыгы бар? Эми кандай десем, мэрияда айырмачылык жок. Бул мэрия деген кандай десем, Биз Караколдун да мэри, Таластын да мэри болуп азыр убакыт өттү да. Таластын мэри болуп жарым жыл иштедиңер. 2 жыл болсо Караколдун мэри болдуңар. Ошонун экөөнүн ортосунда кандай айырмачылыктар болду иште? Иште деле айырмачылык жок. Бул баягы государственный машина да, эми бул баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бул бирдей эле. Только Каракол шаарында объем чоң, Талас шаары Каракол шаарынан 3-4 эсе кичинекейирээк да. Талас шаарында объем кичирээк. Бирок бул жерде мындай нерсе бар да, кандай десем, Талас жергесинде, көл жеринде эки жерде эки башка эл жашайт. То есть бир эле эл, бир эле кыргызбыз, бирок Таласта эл өзгөчө башка, мындай кандай десем, жашоого көз караштары башкача, көлдө жашоого көз караштары башкача болот экен. Каракол шаарында мен чоңоюп өстүм, ал жерде мындай кичине кандай десем, орусчалышыраак болуп калган да элчи, бир аз башкачараак. Таласта эл ачык болот экен. Калыстык бар. Мындай орусча айтканда чувство, острое чувство обостренной справедливости деп айтып коет го, мындай бир нерсе туура эмес болсо келбетиң айтат да. Муну эмне монтип атасың депчи. Бирок ал да жакшы да, негизи бир чети мен өзүмдүн деле характериме туура эле келип атат да. Башында бир аз мындай неметип жүрдүм, бирок уже көнүп кеттик. Кудайга шүгүр көнүп, ошол жерде эми менин максатым бул Манас атабыз байырлап, жерлеп жүргөн жерде бир тарых жаратып кетсем деп аябай кыялданам да. Ушул Манас атабыздын батасын алып, ошол Талас элинин батасын алып, кетерде ошолор бир ичи ооруп, ушул бала дагы бизде бир 2-3 жыл иштеп турса аябай жакшы болот эле дегендей чын жүрөктөн бир сөз айтса, мага ошол жетишти. Ошол нерсе үчүн мен күндөн күнгө эмгек кылып келем. Маеңизге рахмат. Сиздерге чоң Элге кайрылып кетесиз. Эми урматтуу кыргыз элибиз, барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. 2024-жыл молчулуктун, токчулуктун, ийгиликтин жылы болсун. Мамлекетибиз өсүп өнүгүп, күчтүү өлкөлөрдүн катарына кошулалы. Барыңарга, ишиңерге ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Асманыбыз ачык, желегибиз желбиреп турsun.